Эч нерседен айыга албай жүргөндөргө дагы бир табигый каражатты сунуштаймын. Муну колдонуу менен сиз өзүңүздүн ооруңуздан гана айыгып калбастан, оорушуңуз мүмкүн болгон дагы бир далай оорулардын алдын аласыз. Ошол себептүү материалдуу уккандан кийин сунушталган азыкты сөзсүз түрдө колдонуу баштаңыз. Бүгүн сиздерге алтын тамыр тууралуу сүйлөп берем. Алтын тамыр албетте Кыргызстанда жеткиликтүү болгон эле ошол каражат, анткени ал өзүбүздө өсөт, каалаган жерден таба аласыздар. Издеш керек. Мен билбейм, бирок кайсы жерден табышты сураштырып табып алыңыздар жана колдонуп баштаңыздар. Бул азык биздеги бир далай оорулардан демек айыгышыбызга түрткү болот. Бирок эскертип өтөйүн, эч бир дарыны ушул дарынын ордуна ушул каражатты колдонмоңуздар. Айтайын дегеним, ашказанга дары сунушталса ашказандын дарысын иче бериңиз. Нервке дары жазылган болсо нервтин дарын иче бериңиз. Жүрөккө дары жазылган болсо жүрөктүн дарысын иче бериңиз. Бул алтын тамыр ошол дарылардын таасирин көбөйтүп берет, тезирээк айыгышыма себепчи болот деп ойлоңуз. Биринчи кезекте бул тамак сиңирүү органдарына оң таасир этет. Ошол себептүү гастрит, дуоденит, эзофагит, колит деген оорулардан тезирээк айыгышыңызга демек түрткү болот. Ошол максатта биринчи кезекте колдонуңуздар. Анан көп нерв ооруларына, невроздорго дагы ушул азык сунушталат жана ошол көйгөйлөрдөн дагы ушул каражатты колдонуу аркылуу айыга аласыздар, Кудайым буйрса. Албетте дарынын ордун алмаштырбайт, бирок айыгышыңыздарга түрткү болот. Ошондой эле бул азык бөйрөктү, боорду, калкан безди, бүтүндөй эле ушул ички органдарыбыздын ишин жакшыртып берет. Ошол себептүү дагы колдонушубуз керек. Анан көп эле адамдар ушул азыркы күндө ушул даттануу менен мага көп кайрылышат, балким башка врачтарга дагы, ушул алсыздык, күчү жок экендиги боюнча эч нерсе кыла албай калдым деп даттанышат. Дал ушул даттанууга эң жакшы жардам бере ала турган каражат дагы алтын тамыр болуп эсептелинет. Эгерде сиздин тамакка табитиңиз болбой жатса, табитиңизди дагы демек көбөйтүп берет. Арык адамдарга айрыкча пайдалуу. Анан кан басымыңыз төмөн болуп жатса, көтөрө албай жатсаңыз дагы, ошол алтын тамыр ичүү сизге сунушталат. Ушул жана ушул сыяктуу ушул ден соолукка байланыштуу толтура көйгөйлөрдө алтын тамырды колдонушуңуздарды мен баарыңыздарга сунуштайм. Күчтүү кылат, эркектерди дагы күчтүү кылат. Жана бүгүнкү күндө көп эле эркектерде ушул маселе бар го. Баарында деп айтпайм, көп эле эркектер айта албаса дагы ушул алсыздыктан жабыркап жүргөндөр бар да. Ушул көйгөйдү толугу менен жоюп бергенге дагы ушул каражатты колдонсоңуздар жакшы болот. Анан эми муну кантип колдонобуз? Муну колдонуунун атайын эрежеси деле жок. Эң башкысы организмге түшсө эле болду. Дары каражатты кантип даярдап алабыз? Арак керек болот бизге. Эми албетте арак зыяндуу. Ошол эле учурда күнөөгө бизди батырчу каражат, бирок аны дарылык максатта колдонсок болот. Бир аракка ошол өзүнүн өлчөмүнчөлүк алтын тамырды кошосуздар, караңгы жерде 2 жумага чейин сактайсыздар жана ошол 2 жумада биздин дары каражатыбыз даяр болот. 20 тамчыдан деп коелу. 2 маал эле деп айтайынчы, 3 маал көп болуп кетет. 2 маал 20 тамчыдан саар кеч ач каранга ичип туруңуздар. Бир аз сууга аралаштырып иче бересиздер. Өзүн ичүү албетте ачуу кыйын болот, ошон үчүн бир аз сууга аралаштырып иче бересиздер. Анан мунун ичүү мөөнөтү дагы өтө узак эмес. Максимум 20 күнгө чейин ичсеңиздер болот. Анан токтотуп коюп, дагы бир 2-3 айдан кийин дагы ушинтип иче берсеңиздер боло берет. Анан ашыкча колдонуп албаңыздар. Анткени ашыкча колдончу болсоңуздар, бул сиздерге тескери таасир этип баштайт да. Мисалы үчүн сиздин ошол күчүңүздү көбөйтөм дей турган болсоңуз жана муну көп колдонуп турган болсоңуз, тескерисинче андан бетер күчсүз болуп каласыз да.
Анан дагы бир нерсени айтышты унутупмун. Бул стресске дагы жакшы каражат, депрессияга дагы жакшы каражат. Маанайыңыз дагы бир аз болсо дагы көтөрүлүп калат. Ушул максаттарды дагы колдонуңуз. Негизи көп эле оорулар стресстен деп жүрөбүз го. Ушул стрессти жоюуга дагы колдонсок болот. Кимдерге мүмкүн эмес? Биринчи кезекте кан басымы бийик адамдарга сунушталбайт. Анткени бул кан басымды дагы да көтөрүп коюшу мүмкүн. Тескерисинче төмөн болсо колдоно берсеңиздер болот. Алтын тамыр боюнча азырча ушулар, бирок унутпаңыздар, мындан башка дагы толтура пайдалары бар алтын тамырдын. Ошол себептүү сөзсүз түрдө колдонуш керек. Жаш балдарга мен ушул 7 жашка чейинкилерге сунуштабаймын. Андан чоңдорго дагы эгер колдоном десеңиздер, балдарыңыздарга педиатр менен же болбосо үй бүлөлүк дарыгер менен кеңешип алыңыздар. Акырында сиздерге мына ушул Омакор деп аталган дарыны сунуштайын деп турам. Эч кандай реклама эмес. Бул каяктан чыгышын дагы билбейм. Мага эч кандай пилосы жок. Болгону ушул сиздерге ушул пайда болсун деп жатам. Анын үстүнө муну Кыргызстандан таба албайсыздар. Эгер өзүңүздөр үчүн, үй бүлөңүздөр үчүн алып ичем десеңиздер, Россиядан заказ кылдырып алып ичесиздер. Бул омега 3 майкислаталары бар го. Ошол омега 3-түн эң сапаттуусу. Мен билген ушул дары каражатты алып омега 3 майкислаталарын организмге жакшыраак толуктап алсаңыздар болот. Айрыкча кимдерге сунушталат? Биринчи кезекте жүрөк кан тамыр ооруларынан, гипертониядан жабыркаган бейтаптарга айрыкча сунушталат. Бөйрөк ооругандарга сунушталат. Ушул Омакор деген ушул дары каражат. Омега 3 да бул. Омега 3-нин эң сапаттуусу. Ошол себептүү ушуну алдырып, мүмкүнчүлүк болсо ичкениңиздер жакшы. Өзүбүздөгү омега 3-лерге караганда сапаттуураак демекчимин. Азырча ушулар. Комментарийге суроолоруңуздарды, ой пикирлериңиздерди жазышты уланта бериңиздер. Анан менин видеолоруму 60% көрүүчүлөр ошол катталбай көрүшөт экен. Сиздерден сураныч, катталуучу эмес болсоңуздар, подписацияны басып коюңуздар. Бул аркылуу сиздер кезектеги жакшы видеону дагы өз учурунда көрүп турушуңуздарга демек себеп кылган болосуздар.